Орус тилин расмий макамынан ажыратуу сунушуна Садыр Жапаровдун пикири кандай? Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө изоляторунда 32 кишиден пневмония аныкталган. Аламүдүн базарында ири өрт чыкты. Жалданган аял супермаркетте 500 бөтөлкө алкоголь ичимдигин талкалап салды. Футбол легендасы Марадона менен коштошуу учурунда башаламандык орун алды. Орус тилин расмий макамынан ажыратуу сунушуна Садыр Жапаровдун пикири кандай? Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Конституциялык кеңешменин мүчөсүнүн орус тилин расмий макамынан ажыратуу сунушуна өзүнүн пикирин билдирди. Кечээ Конституциялык кеңешменин бир мүчөсү Конституциядан орус тилин официалдуу статусун алып салууну сунуштады. Бул сунуш туура эмес. Орус тили ООНдун трибунасында колдонулган 6 тилдин бири болот. Мындан сырткары биз кылымдардан бери колдонуп келген улуттардын байланышын бириктирген тил болуп саналат. Евразия өлкөлөрү менен болгон байланышта жана карым-катнаштарды орус тилсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан орус тили расмий тил катары сөзсүз калышы керек дейт Садыр Жапаров. Белгилей кетсек, бүгүн 27 ноябрда Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү баш мыйзамда кыргыз тилин мамлекеттик, орус тилин өлкөнүн расмий тили катары калтыруу чечимин кабыл алышты. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө изоляторунда 32 кишиден пневмония аныкталган. 26 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун кызматкерлери Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу тергөө изоляторун кыдырып чыгышты. Уюмдун маалыматына караганда, учурда 63 кишиге ылайыкташтырылган жерде 100 киши отурат. Ошол эле маалда алардын 32синен пневмония аныкталган. Борбордун билдирүүсүндө сот 99 кишини жаза аткаруу башкы башкармалыгынын номер 21 төргө абагында кармоо жөнүндө чечимин чыгарганы. Бирок соттук актыга карабай мекеме аларды кабыл албай жатканы белгиленген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында инфекциялык ооруга чалдыккан бейтаптарды дарылоого шарт жок. Камераларда адамдардын көптүгү жугуштуу оорулардын кызматкерлердин жана ал жакта кармалгандардын арасына жайылышын алып келет деп айтылат билдирүүдө. Бул факты боюнча жаза аткаруу башкы башкармалыгына, Ички иштер министрлигине жана Саламаттык сактоо министрлигине сунуштар жөнөтүлөт. Аламүдүн базарында ири өрт чыкты. Бүгүн 27 ноябрда эртең менен Бишкек шаарындагы Аламүдүн базарынын жанында ири өрт чыкты. Бул тууралуу көчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жибек жолу жана Будённый көчөлөрүнүн кесилишинде өрт чыккандыгы тууралуу маалымат эфир кызматына эртең мененки саат 8:47 түшкөн. Учурда кырсык эмнеден келип чыкканы жана окуянын чоо жайы такталууда. Жалданган аял супермаркетте 500 бөтөлкө алкоголь ичимдигин талкалап салды. Англиялык аял Лондондун жанындагы супермаркетте болжол менен 500 бөтөлкө алкоголь ичимдигин талкалап салган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, айым 5 мүнөттүн ичинде сыра, шарап жана спирт ичимдиктери менен терезелерди аяусуз талкалап салган. Ал бир колун кесип, бирок экинчи колу менен уланткан. Сатып алуучулардын бири аялды токтотууга аракет кылганда анын үстүнө бөтөлкөнү ыргытып жиберген. Андан соң жакын жердеги дүкөндүн күзөтчүсү келип аны токтоткон. Учурда Лондон полициясы аялдын жөө жайын текшерип, ошол учурда соо болгонбу иликтенүүдө. Футбол легендасы Марадона менен коштошуу учурунда башаламандык орун алды. Аргентинанын борборунда көз жумган футбол легендасы Диего Марадона менен коштошкон күнү башаламандык орун алды. Полиция башаламандыктын катышуучуларына күч колдонду. Толкундуулордун чыгышына каза болгон футболчунун күйөрмандарынын Буэнос-Айрестеги президенттик сарайда коштош азы менен үлгүрбөй калуудан корккондугу себеп болгону айтылууда. РТ телеканалы өзүнүн расмий телеграм каналына жазгандай, бийлик салтанат өз убагында бүтөт деп жарыялагандан кийин Марадонанын күйөрмандары нааразы болушкан. Ошол маалда ал болжол менен саат 9га созулган. Бирок аза күтүү жарандарынын көп чакырымдык кезеги азайган жок. Тополоң шаардын борборунан башталып, полиция менен кагылышууга чейин жеткен. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери башаламандыктын катышуучуларына каршы күч жана атайын каражаттарды колдонушкан. Мындан тышкары көздөн жаш агызуучу газ жана резина ок колдонулган деп айтылат маалыматта. Көп өтпөй Диего Марадонанын сөөгө салынган табытты коопсуздук максатында сарайдан алып кетүү чечими кабыл алынган.